Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 5 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Милиция кызматкерине $4000 пара берүүгө аракет кылган киши кармалды. Милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган делип эркек киши кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жаран өзүнүн шектүү макамын күбө деп өзгөртүү үчүн $4000 сунуштаган 40 жаштагы киши 2 апрелде 325 000 сом берип жатканда колго түшүрүлгөн. Аталган факт боюнча пара берүү беренеси менен иш козголуп, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32 WhatsApp +996 556 80 90 52 аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Оштун Кара суу базарындагы 5600 чарчы метр жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Ош облусунун Кара суу шаарынын базарынын аймагында жайгашкан жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу 4 апрелде УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, жер мыйзамдарынын талаптары бузулгандыгы аныкталган. Аталган базардын аймагы айыл чарба багытындагы жерлер категориясына кирет. Бирок ал иш жүзүндө коммерциялык максатта колдонулгандыгы маалыматта кошумчаланган. Жүргүзүлгөн тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында аталган базардын аймагынын мурдагы ээлерине ижара акысы түрүндө ай сайын 250 000ден 300 000 сомго чейин акча каражаттары келип түшкөнү. Ал эми бир соода түйүнүнүн орточо наркы $60 000 түзөрү аныкталган. Тергөө ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган жер тилкелери мамлекеттин балансына кайтарылды. Жалал-Абадта жүзүн жаап жүргөндөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жалал-Абад шаарында жана Сузак районунда жүзүн жаап жүргөндөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Мыйзамда коомдук жайларда никап, паранжа сыяктуу жүзүн жаап жүргөн кийимди кийүүгө тыюу салынган. Ал үчүн 20 000 сом каралган. Айрымдар аны сактабай жатканы айтылган. Тиешелүү органдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жарандар тууралуу туура кабыл алганы кошумчаланды. Бакиевди кайтаргысы келген Мадумаров көпчүлүктүн кыжырына тийүүдө. Саясатчы Адахам Мадумаров бийликтен коркпой эле Азаттык радиосуна маек берип, адаттагыдай сынгалды. Биздин коомдун ойгонбой жатканына, кайдыгерлигине, заманасы куурулгандай сөздөрдү божурап, медалдын 2 бети бар дегендей, Мадумаровдун айткандары баарын ынандыра бербейт. Ошол эле оппозициячылык катмарды алсак, аларга сын пикир айтканы, бийликти кемсинткени жакса керек. Бирок Курманбек Бакиевди актагысы келгени, айландырып эле Кыргызстанга кайтарууну тим койсо аны аздектөөгө бара тургандай урматсый артып кетти го. Бул эми жеке өзүнүн мамилеси болушу керек, туурабы? Буга чейин да Курманбек Салиевич деп оозанып таптап сүйлөп, кооз сөздөрдү айтат эле. Кечээ да ошентти. Анысы болсо атын өзгөртүп, Закир Салиев деген паспорт алганы, шек жаратканы жалганбы? Бакиев Ала Тоо аянтынан 87 бейгүнөө балдарды аттыртып, канды сууда ягызган эмеспи? Ал эми 5 жылдык бийлигинин башкаруусунда 60 чакты буйрут мөлтүрүүлөрдү үй бүлөсү аркылуу ишке ашырышканын УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаев айткан. Саясатчы, журналист, депутат, бизнесмен, спортсмен, криминал Айтор Жакпай калса жөнөкөй жарандардан бери өлтүрүшкөн эч качан кечирилбейт. Ал эми мамлекетти Максим Баш болуп тонушуп, коррупцияга батышканын кимиси жокко чыгарылат. Бакиевдердин өтө оор кылмыштарын санай берсең, сөз арбын. Эми ушундай колганга чыланган адамды Адахам Мадумаров Кыргызстанга алып келүүнү айтып, эңсеп күсөп жүрсө, калың калктын кыжырын кайнатпайбы? Эл азыр башка деп жазган Арба Кежи сайты. Жер эненин тилин билген, тоо таштын сырын чечкен, келечектин кенчин сезген, жер байлыгын элге берген. Бул геолог.
Таласта облус башчысы Эрмат Жумаевдин демилгеси менен бизнес, бийлик, бир багыт бизнес форуму өттү. Кече 4 апрель күнү Талас шаарында президенттин Талас облусундагы ыйгыр мукуттуу өкүлү Эрмат Жумаевдин демилгеси менен бизнес, бийлик, бир багыт бизнес форуму өттү. Маалым болгондой, ага министрликтердин жана тийиштүү мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү, эл аралык фонддор жана ишкерлер катышкан. Форумда ишкерлер менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда ачык, конструктивдүү талкуулар орун алды. Ошондой эле ишкерликтин жаңы багыттары жана инновациялар, региондорду өнүктүрүүдөгү фонддордун мүмкүнчүлүктөрү каралды. Буга кошумча ишкерлер менен стартап бизнести өнүгүшүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашкан. Күмөндөр Абылов жаңы гимнди ким жазса да Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесовдон ашыра жазуу кыйын. Жаңы гимнди ким жазса да Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесовдон ашыра жазуу кыйын. Бул тууралуу пикирин кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. Бизде азыркы убакта обончу композиторлор менен акындарыбыздын бир тобу гимн жазуу менен алек болуп жаткан убакыт. Мен да өз оюмду айтпай кое албадым. Мисал алсак, мен башынан эле жазганга аракет кылган жокмун. Себеби азыркы гимнибизден артык гимн жазгандар болушу мүмкүн. Бирок кээ бир бийлермандар айткандай музыкага шыгы жок жарандарыбызда ырдай ала турган оңой жана укулуктуу кооз гимн жазууга мүмкүн эмес деп эсептейм. Мындан да татаал кооз жазыш керек болсо бир жөн. Өткөндө кайсы бир телеканалдан Түгөлбек Казаков агайыбыздын куштар үркүп учуп кетиптир, элдин көбүнүн менин да үнүм жетпейт экен деген маегин көрүп, агайдын бул жолку оюна кошула алган жокмун. Мен оюмча жаңы гимнди ким жазса да Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесовдон ашыра жазуу кыйын. Элдин баарына жакчудай кылып жазуу андан да кыйын. Музыкалык шыгы, угуусу жок кишилерден өйдө ырдай ала турган гимндин деңгээли мындан жакшы болоорун элестете да албай койдум. Азыркы гимнибиздин профессионалдык деңгээли, обонунун көркөмдүгү, кыргызча колориттүүлүгү, гармониясы, аккордтору, оркестровкасы, сөздөрү да бүт жогорку деңгээлде. Бир убакта сөзүнө да асылгандар болду эле. Бей, кут деген кут жок деген түшүнүк деп. Сөздүн баарын бөлө берсек, уят сөздөр жайнап кетпейби? Анда бейпил деген да сөз бар. Ошондо эмне ал сөз пили жок деген сөз болуп калабы? Ал жерде пилдин эмне тиешеси бар, ушинтеле бергендин эмне кереги бар бизге? Мисалы, Советтер Союзунун гимнинде жакшы гимн жок үчүн Орусия Союз таратаары менен өздөрүнүн гимнин таштап, ошол союздун гимнин сөзүн которуп ырдап жатышат. Биздин гимн да көп мамлекеттин гимндеринен алда кайда жогору турат. Гимнге ошол гимн ырдалган жердеги биздин жарандар сөзсүз эле бир жерин калтырбай кошо ырдашы керек эмес да. Жөн гана кошулуп турса болот го дейм. Билгени ырдаса, билбегенин эч ким кыйнаган жок да. Үнүбүз жетпесе, жеткендер ырдасын. Жанды уурдап жаттык беле. Дүйнөдөгү жакшы гимндин баары татаал, диапазондору кең, кооз укулуктуу. Сонун гимнибиз турса, музыкалык шыгы жоктор ырдай ала тургандай мыйты муйту деген гимнди ырдап калабызбы деп жазган Күмөндөр Абылов. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен mına kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым. Sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы, тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Bir жагы çandırını aldırıp salsam менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп, дем алыштары да жақсы olup калат. Şu kızды караймын деп. Мына азыр шунун бир эле жагы алынды, bir жагы kaldı. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып иштесек kızım сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolum kısırdan gelse dağı da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Embankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атыда чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой şu kızıma жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт.
FIFA'nын рейтингинде Кыргызстан 4 позицияга көтөрүлүп 103-орунга чыкты. Кыргызстан футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде 4 позицияга көтөрүлүп 1205 упай менен 210 кураманын ичинен 103-орунду алды. 3-апрелде жарыяланган рейтингдин көч башында Аргентина, Франция жана Испания турат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстандын курамасы 57-орунга, Тажикстан 104-орунга илинди. Казакстан 113-орунга жазылып, дагы 3 тепкичке артка кетти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 25-мартта дүйнө чемпионатынын тандабал оюндарынын 3-айланпасынын алкагында Катардын курамасы менен беттеши 3-1 эсебинде уткан. Кыргызстан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарында Азия өлкө менен 3 айланпага чыгып, Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея менен А тайпасында таймашып жатат. Иран курамасы А тайпасында буга чейинки 6 беттеш туту Өзбекстан менен тең чыккан. Азыр 19 упай менен тайпанын сап башында келатат. Экинчи орунда 16 упай топтогон Өзбекстан турат. Кыргызстан 6 упай менен 5-чи сапта. Кыргыз футболчулары 6 оюнда утулуп, 2 оюнда жеңишке жетти. 2026-жылы АКШда, Мексикада жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатына биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул жолу Азия өлкө менен дүйнө чемпионатына катышууга 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. 3-айламадагы тандоо оюндарына Азия өлкө менен, Азия чөлкө менен 18 курама тандалып, 6-дан 3 тайпага бөлүнгөн. Оюндар ар бир өлкөнүн өзүндө же атаандаш команданын мекенинде өтүп, тайпада биринчи жана экинчи орунду ээлеген командалар түзеле дүйнө чемпионатына жолдомо алат. Ал эми 3 жана 4 орунду ээлеген 6 команда 4 баскычта ичара 2 тайпага бөлүнүп ойноп, уткан 2 команда чемпионатка жолдомону камсыздайт. 5-сентябрда башталган 3-айлампадагы тандоо оюндары 2025-жылдын июнь айында аяктайт. 4-5-айлампадагы тандоо оюндары 2025-жылдын ноябрь айына чейин аймактагы адам укуктарынын абалына көңүл бурууга чакырышкан. Бишкекте кыргыз-орус достук ооруканасы курулушу мүмкүн. Орусия Бишкекте кыргыз-орус достук ооруканасын куруу сунуштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Министр Эркин Чечебаев Россиянын Саламаттык сактоо министринин орун басары Андрей Плутинский менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуунун абалын жана келечегин талкуулаган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ал Бишкек шаарында кыргыз-түрк ооруканасынын үлгүсүндөй иштей турган кыргыз-орус достук ооруканасын курууну сунуштаган. Мындай борбордун түзүлүшү сапаттуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн гана жогорулатпастан, Россиянын алдыңкы клиникаларынын катышуусунда кыргызстандык адистерди даярдоо аянтчасына да айланат, деген Чечейбаев. Мындан тышкары кыргыз тарап медициналык кадрларды даярдоо боюнча программаларды иштеп чыгууну сунуштаганы кошумчаланды. Жогорку Кеңештин депутаттары алына турган кызматтык машинелер боюнча түшүндүрмө берди. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы депутаттарга алына турган кызматтык автоунаалар тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматта буга чейин парламенттин 20 айым депутаты кызматтык машина менен камсыз болгону, алардын айдоочуларынын айлыгы мамлекеттин эсебинен эмес, депутаттын жеке фондунан төлөнүп келатканы айтылат. Калган 70 депутатты автоунаа менен камсыз кылуу иши да так эле ушундай шартта жүргүзүлөрү азырынча кайсы үлгүдөгү машинелер алынаары толук чечиле электиги кабарланды. Жогорку Кеңештин 3-апрелдеги жыйынында депутаттар кызматтык унааларга байланыштуу маселени жабык карашкан. Айрым жалпыга маамдоо каражаттары парламенттеги жеке булактарына шилтеме берип, депутаттарга Ли Хянг L7 жана Ли Хянг L9 үлгүсүндөгү электромобилдерди алуу пландалып жатканын жазышкан. Президент Садыр Жапаров 11-мартта парламенттин депутаттарына кызматтык автоунаа берүүгө жол ачкан мыйзамга кол койгон. Документте депутаттарга кызматтык машина берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныктай турганы, ал эми аны колдонуу Жогорку Кеңештин жобосу менен бекитилерин жазылган. Жогорку Кеңештин депутаттары 2015-жылы шайлоо алдында элге кызматтык машина, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп сөз берип, шайлоодон кийин убадасын жарым-жартылай аткарышкан. Андан кийин айрым айым депутаттардын коомдук транспортто жүргөнү боюнча маселе көтөрүлүп, кээ бир эл өкүлдөрүнө кызматтык автоунаа берүү маселеси айтыла баштаган. Токмокто 2 мектептин окуучулары мушташып, бир бала ооруканага түштү. Токмок шаарында номер 12 орто мектепте окуучулардын мушташы боюнча Чүй облусунун милиция кызматкерлери тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда 3-апрелде Токмок милициясына 1975-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Ал ошол эле күн саат 11 чамасында 2008-жылы туулган баласына залал келтирген башка мектептин 10-11 класстардын окуучуларына чара көрүүнү суранган. Бул факт каттоого алынып,
текшерүү иштери башталган. Маалым болгондой 3 апрелде саат 11:30 чамасында Токмок шаарындагы номер 1-гимназия мектебинин 10-класстын окуучулары 2008-жылы туулган баланы Токмок шаарындагы номер 12 орто мектепке жаш жол кыймыл инспекторунун сынагына барышкан. Ал жактан окуучуну аталган мектептин окуучусу менен каймайтыша кетип, номер 1 жана номер 12 мектептердин окуучулары ортосунда мушташ чыккан. Жыйынтыгында жашы жете элек окуучу шаардык ооруканага жаткырылган. Учурда Токмок шаарындагы номер 12 орто мектепти мушташка катышкан окуучулардын өздүгү жана жашаган жери талкууда. Бул факты боюнча соттук укуктук экспертизалар дайындалып, материалдык кароо улантылууда. Анын жыйынтыгы боюнча жазык процесстик кодексинин талаптарына ылайык процессуалдык чечим чыгарылат.